Assalamu alaikum, урматтуу Сиябан подкаст каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен бүгүн эфирде мен Мухаммед Айдаров, жана бизде конокто өзгөчө адам. Мен Мухаммед Султанов. Азыркы учурда эмне менен алектенет? Кыргызстанда президентибиз Кыргыз улуттук манас театры деген акындарга улуттук театр ачып берди. Ошол жакта мен акын катары. Демек бүгүнкү күндө акындарды мамлекеттик ишмерлер десек болот. Ошол айлык акыга бүгүнкү күндө Бишкекте жашоого мүмкүн болот абы. 20-30 миң негизинде аздыкка жетпей. 3 мал тамагы бекер жатакана. Бекер дейт да. Тажикстан Мургап. Тажикстанда бир четинде ошонун ушул жака келип мен акын болом дегенге эмне түрткү болду? Эч нерсе кылбай калдым. Үйдө жумуш да кылбай калдым. Сабакка да көңүлүм жок. Толук мен комстан 24 сааттын бир 5 саат уктасам калганы ошол комсуз болуп калды да. Ошол сыяктуу ар бир нерсеге кызыгуу башталганда ошо мен алектенип анан ошонун максатына аягына чейин жеткенге аракет кыласың да. Негизи көп нерселерди ачып атасыз. Акындын мектеби дастархандын чети деп коет. Айтыш дегенде көп маселени унутуш керек. Үй бүлөгү, аялымды жана башка нерсени бүт унутуш керек. Аял кишилерге мен өтө сонун ачылып, бүткүл жаныбарымды мен өтө кызыгып айтышам дейт да. Эркек кишилер мен анча айтыша албайм дейт. Кыз киши айтышка чыкса, анын үй бүлөсү барбы, алып балалуу, кызыктырбайт. Кыргызстанда анан Казакстандагы айтыштардын калыстуулук даражасы кимди жогору турат? Укмуш сонун жакшы деп турсаң дагы сен казак эмессиң. Сага баш байге берилбейт. Только биринчи орунду. Ашып барса биринчи орунду. Assalamu alaikum, урматтуу Сиябан подкаст каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен бүгүн эфирде мен Мухаммед Айдаров, жана бизде конокто өзгөчө адам, өнөр инсаны, өнөр кастарлаган, өнөр баккан Мухаммед Султанов. Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Сон. Жакшы келип алдыңызбы? Чарчабай. Жакшы. Көрүнүшүңүздөн бир аз чарчоодой көрүнүп атасыз. Уйку аз болгонго? Уйку аз болгон. Адаттагы артисттердин жашоо. Негизи бүгүн биз өзгөчө подкаст кылайлы дедик эле да. Мына көпчүлүк окумуштуулардын, психологдордун берген кеп кеңешинде ушу эрте менен адамдын мээси таза болот, анан ой жүгүртүүсү таза болот деп бүгүн эфирде биз эртеңки уюштурганбыз. Бирок ушундай болуп калды, эми көрөбүз. Ал үчүн эрте жатыш керек. Туура айтасыз. Достор, эгерде бүгүнкү биздин коногубузду тааныбагандар болсо, анда алдыда биз биздин коногубуз тууралуу өзү маалымат берет, кай жердин кулуну, кай жерде туулуп өскөн, азыркы учурда эмне менен алектенет жана башкалар. Сөз сизде анда. Ошо, мен Мухаммед Султанов. Мургау районунан Тажикстан Республикасы болуп калат. Ошол жакта төрөлүп, ошол жакта өстүм. Мектепте ошол жакта окудум, андан кийин Бишкекке келдим. Бишкекке келип окуп, теология факультетин бүтүрдүм. Андан кийин чыгармачылык менен алектенип, Бибисара Бешеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин азыркы учурда 3-курска курска чейин очный окуп, 3-курстан курстан кийин азыркы күндө заочный. Сырттан окуу. Ошол негизги багытым жумуш айтыш. Бизде Кыргызстанда президентибиз Кыргыз улуттук манас театры деген мамлекет акындарга улуттук театр ачып берди. Ошол жакта мен акын катары иштейм. Ошол. Мамлекеттен айлык акы аласыз. Алабыз. Демек бүгүнкү күндө акындарды мамлекеттик ишмерлер десек болот. Мамлекеттен айлык алып иштеп атканына. Ооба. Кадимкидей эле стаж кетет, айлык кетет. Манасчылар, дастанчылар, төкмакындар чогуу бизге. Негизи мындай менин билишимче мурда мындай болгон эмес. Мурда болгон эмес. Быйыл дебейин 2 жыл болду ачылганына. 2021 ачылды окшойт тагыраагы. 2021 ошол ачылды. Ошол ошондон бери эле иштеп келатабыз, бирок быйыл деген жаңы атайын имарат салып берди. Ал имаратты ажообуз бар өзү ачып берди. Анан иштеп атабыз эми. Жакшы. Бул бардык эле региондордо каралганбы? Бардык эле областтарда? Бардык областтарда багы 0,25 стаж менен багы Бишкекте эместер иштеп атат. Бишкектегилер андан көбүрөөк иштеп атат.
мындайча айтканда акынмын, токмакынмын, манасчымын, дастанчымын дегендер мамлекеттин камкордугунда, мамлекеттин айлыгында, мамлекеттин жумушунда иштеп атат десек болот. Өтө жакшы, өтө сонун. Мындай бир башкача бурулуш болуп тур. Мен үчүн аябай кызык болуп турат. Мен бул туурасында сизге көп суроолорду берем. Эң эле кызыктырган суроо да ошол айлык акыга бүгүнкү күндө Бишкекте жашоого мүмкүн болуп атабы? Ал эмес, андан жогорку эми Кыргызстанда белгилүү эле азыр бүт эле жерде кымбатчылык. Эми жеткириш сеңге болот, бирок артисттерге азыр 20-30 миң деле аздык жетпейт. Бажын эле. Анан бизде негизги кошумча жумуш эме, той да. Той, андан калса айтыш. Бирок өтө көңүл калчудай айлык эмес. Көңүл калчудай айлык эмес. Кудайга шүгүр, белекесин берсе жетет. Бирок мындай да, биз той менен айлык акча табабыз да. Анан той менен дагы жакшы табасың. Мисалы үчүн бир жыл айлыгыңды бир той менен таап коесуң да, мисалы. Же эки той менен таап коесуң. Бирок айлыкты жана күтүп туруп алгандыктанбы, ал дагы берекелүү болот. Анын өзүнө рахат бар да, бирокчу. Бирок той да негизгиси, той, андан калса айтышта кездешип алат. Жакшы. Акындардын көбүндө эле. Сонун. Анан ал жакта ошол эгер жумушка алуу процесси кандай болот анда? Квалификация деген. Ооба, жумушка алуу процесси документ керек. Эч болбосо музыкалык билимиң, дипломуң болбосо жок дегенде, эми башка окуу жайды бүтүрсөң дагы мамлекетти тааныган киши катары диплом керек. Мен мисалы музыкалык диплом ала элекмин, бирок буга чейин теологиянын дипломун тапшырып атам. Анан такыр эле документи жоктор бар да. Аларга мамлекет жеңилдик берип, кой акындарды камкордукка алалы деп документи жокторду алды. Бирок канча бир убакыт берди, ошол убакыттын ичинде сырттан окуп документ алууга мүмкүнчүлүк берди да. Жакшы. Такыр документсиз иштөөгө мүмкүн эмес да. Бирок бул жерде бир нерсе байкаса болот да. Демек мамлекет муну эптеп эле уюштуруп койду эмес. Демек чындыгында акындарды, ушундай өнөр адамдарын бул нерсеге тартуу максаты менимче көздөлгөн. Себеби ушунчолук максималдуу түрдө ишке алуу, мындайча айтканда, жалпак тил менен айтканда, уступкаларга, кандайдыр бир келишимдерге барып атканына караганда. Буга чейин мамлекет катары акындарды, ошол өнөр адамдарын улуттун баалуулуктарына анчейин көңүл бурулган эмес. Бирок анчейин эмес. Анан бул сапар ошол жакшы бурулду, аябай өзгөчө көңүл бурулду. Аны менен ким болуп калбай, мисалы ошол айтыштарды көбүрөөк өткөрүү максатында мамлекет тарабынан, мурда мисалы жеке демеушүлөр аркылуу көп өтсө, азыр мамлекет жактан дагы өтө баштады да. Акындарды, манасчыларды көбүрөөк колдоого алып, көбүрөөк иш алып барат. Жакшы. Бул эми жакшы негизи. Ооба, сүйүндүрөт. Маданият болбой, эл болбойт дейт. Анан кызыкта, мисалы жөнөкөй эл үчүн ал жерде кадимкидей айлык акы иштейсиз. Анан бул кадимкидей жумуш. Анан ал жердеги мисалы сиздердин күнүмдүк жумушуңуздар эмнеден турат? Мисалы биз акындарды билебиз, алар эми эл алдына чыгып айтышат, болду да. Анан алардын мисалы мүмкүн фон артында дейбизби, кандайдыр бир ишмердүүлүктөрү бар, күнүмдүк кандайдыр бир пландары дейбизби, кандай вообще сиздерде муну жумуш процесси жүрөт? Бизде баягы башкалар сыяктуу эчтенен кечке барып кечке отурбайбыз. Себеби биздин өзү табиятыбыз ошондой. Ооба. Эми бухгалтер барып кечке чейин эсептейт, врач барып өзүнүн кардарларын, немелерин, ооруларын көрөт дегендей. Биздики кесип талант, өнөр болгон үчүн ырдамай. Маданий иш-чаралар болот, мамлекеттик иш-чаралар болот. Биздин театр менен тыгыз иштешкен жеке мекемелер бар, мындай частный деген. Алар менен да иштешкен болот. Ошондой иш-чараларга бөлүнүп кетебиз. Анан графиктерибиз бар. Мисалы үчүн кээ бирөөлөр эми нарынга, ар жакка, бер жакка иш-чараларга кеткендиктен такай баарыбыз кетип калбайбыз. Такай баарыбызда чогуу отуруп иштебейбиз. Өзүбүз график түзүп алганбыз, ошол графиктин негизинде иштейбиз да. Мисалы үчүн экинчи күн Мухаммед, үчүнчү күн тиги, төртүнчү күн бул деген сыяктуу. Бир күндө биз 4-5тен акын иштейбиз. 4-5тен акын. Эми театрга бирөө келип калса, ичинде акындар бар дегендей. Башка учурда башка акындар, башка ошол чыгармачылык жумуш менен алек болот.
деген менен бирок бизге көйлөк шарт түзүлдү. Баягы меке имарат түшкөндөн кийин биз ага чейин ар кайсы жерлерге барып даярданып, ар кайсы жерден чогулуп ушинтипчүбүз да. Ырдан келгенде эле комузун көтөрүп алып чыгып кетесиң. Барып кабинетте, офисте ошол жакта. Анын үстүнө ал дагы шаардын четирээк жеринде жайгашты да. Жаңы азыр ак үй салынып атат, Бишкекти билгендер билет. Жаңы ак үйдүн Манас айылынын ичинде да. Шаардын чети болуп калат. Ошол жерде жакшы каалагандай иштейбиз, түнгө чейин жүрө беребиз. Эркин кушпуз да. Мамлекеттин эрки балдар болуп. Өнөр адамдары негизи булар нестандартуу адамдар болот да, алардын табияты дагы башка, жүрүм туруму дагы. Мухаммедбекке мен кичи темадан мындай бурулайын деп атам да. Жана өзүңүз тааныштырып атканда айттыңыз, мен теологияда окугамын дедиңиз. Ушу теологиянын документин негизинде мына жумушка кандайдыр жагында кирдим деп атасыз. Бул теология менен акындыктын кандай эмеси бар? Байланышы сизге? Мындай амалдар ниетке жараша деген жакшы сөз. Мен ниетим ошо чыгармачылык болчу. Мен мектепте окуп жүргөндө эле чыгармачылыкка жакын боло элем. Комуз ойнойт элем. 7-8 классымда комуз үйлөндүм. Атам өзү чыгармачылык инсан, биздин устатым да атам. Анан ошол кезде мен музыкалныйга тапшырам деген кыялым бар болчу. Мектепте окуп жүргөндө. Мен өзүм Мургаттамын. Мургап Оштон 400 км бери. Ошко 400 км жетпейт. Анан атам өзү динге да жакын киши. Балам, ушу динге эле окубайсыңбы, жакшы окуймуш деп эметкенде мен болбой эле Ниязалыга ошко окуу эмеге музыкалныйга тапшыргам да. Биринчи. Анан студент болом, өтөм. Кетем деп атам. Менин максатым ошол Ошко барып, Аалы каякта, Жеңишбек каякта, Элимизбек каякта ошолорду табыш керек да. Анан Ошто окугандардан, Ошто жашагандардан, келгендерден сурайм, ал менен Элимизбек каякта? Десем, ал азыр Бишкекте дейт. Бишкек каякта десем, өзүнчө шаар. Мен Бишкек Оштун каягында деп сурап атпайм да. Ал өзүнчө шаар дегенде, анан менде ошондо план болот да. Мен анда неге тапшырдым ошо? Мен максат себеби бизде Мургапта КТР анан ЛТР деген эки канал тартат болчу ошол кезде. Анан ошол кезде айтыштарды дайым эле негизи айтышты көп берет. Түшүнсөм, түшүнбөсөм, ошо айтыш бүткөнгө чейин 2 боло, 3 боло көрүп отура берчүмүн. Видеолор жат деген болбойчу. Анан ошол кезде да айтыш болгон, кызыгуу болгон. Анан максат ошолдуп, ошо устаттарды издеп, ошолорго жолугуу болгон да. Анан алар Бишкекте, мен окуу жайым Ошто болуп калды. Кандай кылам? Бишкекке кетиш керек да. Амалын таптым. Анан ага чейин бир кошуна айылдаш бала келип калды. Ушундай бизде ушундай окуу жай бар. Анан ушундай 3 мал тамагы бекер жатаканасы бекер дейт да. Каякта десем Бишкекте деди. Тапшырсам болот дедим. Болот деди. Ал теологияга барып канча жыл окуйсуң, анан эмне кесипти алып чыгасың, кандай кызыккан жокмун. Главное Бишкекте десем, ооба деди. Көрсө ал Бишкектин Арашан деген айылында экен. 20 километр ары Кой-Таш жакта. Анан ал жака тапшыргам да. Анан ошол жака тапшырып жүрүп экинчи курс дегенде анан баян Жеңишбек устатыбыз менен байланышып, Баян Ахматовго жолугуп, ал киши менен айтыш фронтко барып, ошентип ардашып анан ушул күнгө келдик да. Анан теологияны бүткөндө кийин 1 жылдай жүрдүм, бирок ойлоп мындай чыгармачылыкты дагы өстүрөм, тереңдетем десең музыкалык билим керек экен акынгачы. Анан ошол негизде искусствого тапшырдым. Теологияга барып калуу максатым ошол болду. Бул биринчи. Экинчи жагынан теологияга мен тапшырып 4 жыл окудум, бакалаврный диплом алдым, бирок өкүнбөйм да. Себеби биринчиден адам болгонду, эмне арам, эмне адал, эмне туура эмес ошол жагын өздөштүрүп, жок дегенде өзүң жашоого алып кетет экенсиң. Эми кандайдыр бир бөлүктө диндин орду биздин жашообузга аябай эле чоң мааниге роль ойнойт да. Жакшылык жамандык болот ошондой. Кээде тамашалап айтып калам, артисттердин эң эле ыймандуусу же болбосо имамы менмин депчи. Ошол сыяктуу ушундай жашоого пайдасы тийип атат, Кудайга шүгүр. Жакшы, сонун кызык тарых негизи. Мындай максатка болгон кандайдыр бир талпынуу дейбизби, эмнеге карабай. Анан ошол ойлоруңуз ошол убакта бала кезде кыялданган бардыгы ишке аштыбы бүгүнкү күндө сиздин оюңузча? Ашып келатат, Кудайга шүгүр. Айтыштарга чыгып атабыз, максаттар, кыялдар ошол болчу, музыкалык билим алуу болчу. Кыргызстанды толук бүт кыдырам дедим эле, 7 областты бүт кыдырып бүттүм. 40 район бар эле, 37 районда кыдырдым. Кыргызстанда 1002 айыл барбы, 1002 айылдан 485 айылды
кытайдын ошол планымда буйса дагы ошолордун баардыгын кыдырып көрүп чыгам деген. Сон аябай сон. Анан мисалы акындык деп атабыз да, акындык тууралуу сөз кылабыз деп атабыз. Анан негизи карапайым элге же мага окшогон эле катардагы адамга, өнөр адамы эмес, акындардын турмушу мындай кызыктай сезилет да, себеби биздин көз алдыбызда акындар телевизорго чыкты, бир кандайдыр маданий иш-чара болду, айтышты, болду. Анан алар өздөрүнүн жумушу менен болду, кетти. Мындай бизге өтө кыскадай көрүнөт да акындын турмушучу. Көп жерде мисалы кандай десем, бир кичине мүмкүн туура эмес айтып атам, кечиресиз, мүмкүн кичине тарыраактай болот да мага акындын жашоосучу. Каждегенде Мисалы биз акындарды бир эле мындай айтыштардан эле көрөбүз да. И то бизде мына эми мындай өнүгүп келатат да. Мисалы айтыштар буга чейин сиз айткандай жеке адамдардын колунан же маданият кастарлаган колдогон адамдардын негизинде эле өткөрүлүп келген. Мындай атайын иш-чаралар деле жок. Анан неге ушундай акындыкка болом деген талпынуу. Мисалы бир адамды айтайлы, бир инженер болом же башка болом деген адамды айтсаң, бизге более түшүнүктүү да. Ал барат, мисалы чоң компанияларда иштейт, башка болот, анан ал болот, чоң акырында директор болуп отуруп калат дегенчи. Карапайым эле айылдын четинде турган бала, ал телевизордо сиз айтпайсызбы, ктр менен элтер татат. Анда бир айтыш болду, чыкты, эки акын айтышты, анан акырында бирөөсүн жеңүү чыгып болду. Башка акындардын турмушун деле көрбөйбүз. Ошолдой эле болот да бизге эмнегедир бир өтө турмуш эми мындай, башкалар сыяктуу эле бизге. Окшош эле, айырмасы эле жок болгону. Биз сизде болгон ушундай талпынууга ошол мисалы Тажикстан, Мургап. Тажикстанда бир четинде ошонун ушул жака келип мен акын болом дегенге эмне түрткү болду да? Талант экен бизнес. Негизи Кудай көргөнгө ошол талантты берип койсо, ошол бир күн болбосо бир күн түрткүлөп терип чыгат экен да. Ошол талант ойгондо бир нерседен бир нерсе шык болот, бир себеп болот. Ошондон улам кызыгууң артат. Ошо менен жашап каласың. Мен мисалы жаңы комуз үйлөнүп жүргөндө эч нерсе кылбай калдым. Үйдө жумуш да кылбай калдым. Сабакка да көңүлүм жок. Толук мен комузда 24 сааттын бир 5 саатын уктасам калганы ошол комузда болуп калды да. Ошол сыяктуу ар бир нерсеге кызыгуу башталганда ошо менен алектенип, анан ошонун максатына аягына чейин жеткенге аракет кыласың да. Анан акын десе, өзгөчө төкмакын десе бизде мындай нерсени элестетет да. Калпак кийип анан узун чепкен кийип комуз кармап чыгып. Биздин эмебизде реальностьбуз да ошол. Биз эми могу кийинки муун, жаш муундар замандын агымына жараша, заманбап мындайча расмий тилде айтканда бир современныйраактагы кетели дейт. Мисалы бизде эле форма. Сен чыккандарыңдан мурун кийимиң көрүнөт. Анан кечке узун чапан калпак кийсең дагы, жок бул биздин керектүү формабыз. Анын четке какканда маселе эмес. Ошону биз жаңылоо. Мисалы үчүн акын дегенде мындай башка эстрадник десек кандай нерсени түшүнөбүз? Заманбап сыяктуу. Акындар деле ошол сыяктуу бергенге аракет кылабыз. Формабыздан, ырыбыздан. Ырыбыз дегенде мисалы тайтым кечке эле баягы акындыктын ышылтын эмес, башка бир мындай обондор менен, шаңдуу обондор менен, жаштарга ылайыктуу обондор менен мындай максат азыр масса коомчулук жаштар болуп атат да. Жаштардын тартыш үчүн анда жаштардын өзүнө жараша сүйлөшүшүң керек. Туура айтасыз. Анан жаш бизде көрөрмандар, кодолдардын көрөрмандары менен төкмакындардын көрөрмандары улуу кишилер да көбүнчөсү. Ошол кишилер менен чектелбей жаштар тартыш үчүн эме кылыш керек экен. Буга бир себеп болду. Ушул жылдын 11 февралында андай эмес аталышында биз концерт бердик Манас театрга, төкмакындар. Анан айтыш негизги концертибиздин программасы. Анан кечке эле жана салмактуу, нарктуу сөздөр менен отурсаң, анда жанагындай улуу мында кишилердин эмеси болуп каласың, көрөрманы. Анан жаштар тартыш үчүн тамашалуу, шаңдуу, керек болсо анча мынча ыгынтап азыркы жаштардын тили менен жаргон сөздөр деле кошулган. Бул деген айтыштын конун түшүрүп же айтыштын наркын кетирип бузуу эмес.
Биз кечке салттык кармаш керек, наштык кармаш керек деген менен, бирок ар жакта жаштар калып кетет да. Жок дегенде ушундай болсо да биз жаштар тартып алсак, анан аларды салт нашка өзүбүз үйрөтүп алабыз. Айтышка өзү кызыгып айтышка фанат болгон адам чыга албайт да негизи. Ошондой бир эмеси бар экен да. Айтыш менен өмүр бою эле ооруп мындай акын болуп эле көйлөп, акындарды ким кайсы жерде эмнеде ождады, кандай ождады, бүт таалаган биздин жаш көрөрмандарыбыз бар. Ошо Нурайым экөөбүз ошондо айтышып калдык, аябай тамашалуу айтыштык, кыз жигит айтыш кылдык. Анан улуумунда алар бизди аябай урушту да. Эми урушт дегенде мындай силер тамашалуу мындай жеңил желпи сөздөрдү кошуп, туура айтасыз. болбойсуңар депчи. Деген менен бирок ошол эле учурда бизге жаштардан ушинтип уштаса болот турбайбы? Биз айтыш десе жаңылаң эки акын чыгып алды, кечке чапан кийип алды, узак ыждачу эле деп. Бизге тийишип аны муну айтып, мисалы үчүн ошондой кылганда канча жаштар мисалы үчүн ошо сыяктуу биз сыяктуу деле бизден башка жаштар деле ыждап жүргөн акындар бар да. Алар деле ошентип ыждап, канча жаштар ошентип айтышка мисалы үчүн баш багып, айтыш көрсө болот турбайбы, айтыш сонун турбайбы депчи. Ошондой учурлар көп болот да. Ошол жакшы. Ушул сөзүңүзгө кошумчалай бир окуяны айтып кетейин. Биз мындай бир кечеде отурабыз, ороз айындачы. Анан сиз айтып атпайсызбы, ошентип бизди кичине эле тамашалап же бир мындай жаңыча айтайлы десек эле, ушул чоң муундар бизди мындай соттоп келет депчи. Силер жеңил желпи айтыш атасыңар деп. Ошол жерде биз отурсак дагы бир жаш акын тууралуу сөз болуп калды. Анан ошол жерде бир дин аалымы ушул акын тууралуу айтты да. Бул бала жаш экен, жакшы экен, бирок только мындай күлдүрүп эле айтат экен. Сөзү салмактуу эмес. Ошон үчүн өсө албай жүрөт дегендей бир сөз айтты да. Бул ал акынды мен атын айтпай эле коеюн. Ал акындагы мындай жакшы эмелерден, бирок ал акынды мындай тамашалуу ошондой айтыштар аябай көп. Мага окшогон ошондой эле жаштардын тарабынан жакшы колдоого алыныптыр да ал акынчы. Анан бирок ошону айткандан кийин мен ойлонуп да калдым. Чындап эле может бул акындын эмелери туура эместир, чындап эле акындык эмеге туура эмес мамиле жасап атабы деген ойлор да келди да. Сиз айтып атканга ал мындай болот да. Элдин арасында баары бир эки кайчалыш ой боло берет экен. Жөндөм деген нерсе бар да. Сен деле жөндөмүң бир нерсеге шыктоосуң. Ошол сыяктуу айтышта да бөлүнөт. Кээ бир адам негизи табиятынан эле тамашакөй болот. Адам табиятынан эле оор салмактуу болот. Айтышта деле ошондой да. Кээ бир акындар аябай тамашага табиятынан ошол тамаша үчүн жаралып калган. Мисалы үчүн Сапарбек Сулпиев деген акын байкебиз бар. Ал мындай салмактуу уштаса ага жарашпайт. Жок, анын эл ошондой кабыл алган. Эл ошол Сапарбек дегенде эле юморду күтөт, андан эч нерсени күтпөйт. Ал ааламды сокаптаса деле тамашалап ыждайт да. Мисалы, ал кишинин өзүнүн табияты ошондой. Мисалы, Алып айкебиздин стили куш мындай бир сөздөр менен, өзгөчө бир эмелери менен. Ошондой табиятынан бир. Бирок ошол эле учурда тамашалуу акынын деле бирок эки жакты тең бирдей алып жүрүш керек да. Тамаша менен чектелип калбай, же жалаң эле логика, же жалаң эле философия менен чектелип калбай, баардыгын бирдей алып жүрүш керек да. Мисалы үчүн башталганда бирөөнүкү тамаша менен башталышы мүмкүн. Бирөөнүкү жалаң философия менен башталышы мүмкүн. Анан өзүнүн адам стилини тапканда, өзүнүн образын тапканда ошону менен кетет да. Ошондо ал элге бүт жагынан алынып баштайт. Ал тамашалуу болсо тамашасы менен да кетет, башка болот. Адам өзүнүн негизи акын стилин табыш өтө оор акындарга. Эң негизи жалпы эле ошо акындарда көбүнчөсү жаштарда, кийинки муунда Азамат Байкележибизден кийин, Баян Байкележден кийин азыр жаштар стилибизди таба албай жүрөбүз да. Баарыбыз эле уштасанбайбыз. Жаңы менен эскинин эмесинин аралашуусунда. Аралаш ал жагы да бар. Анан конкуренция акындарга көп. Көп дегенде жаш акындар Кудайга шүгүр жакшы чыгып атат. Конкуренциянын көптүгү бул биз үчүн дагы жакшы. Конкуренция бар жерде өсүү болот. Талаш болот. Ошондой. Жакшы. Негизи көп нерселерди ачып атасыз. Анан менде бир кызыктуу мындай суроо пайда болду да. Негизи сурайын деп жүргөм мунучу. Мисалы, сиз айтып атпайсызбы, бул акындыкка кандайдыр бир талант мени түртүп, ошонун негизинде келдим депчи. Анан мен айтайын дегеним, мындай определенный эле бир жашка келген, бир айтайлык бир 25-30га келген адам аябай акындыкка кокустан эле кызыгып,
анан акындыктын кандайдыр бир илимин алып акын боло алабы? Мен айтайын дегеним, акындыкка мындай эгер процентти алсак, мисалы 50% талант, анан 50% илим алыш керекпи, же ал жагында болуш керекпи, же акындар атайын мисалы кандайдыр бир китептерди ачып алып бир окуйбу, күндө айтышып мындай өзүн такшайбы, такшалтабы, мунун илим алуу жолу кандай болот негизи? Албай экен, биз жакшы айтканы бар. Акын болуш үчүн акын болуп төрөлүш керек деген. Анан 1000 окусаң да кем Кудай бербесе кыйын го дейм да. Бир. Анан биз жакшы сөз бар го, 1% талант, 99% эмгек дейт го. Негизи ошондой да. Талантың болсо, бирок талант болсо ошого аябай аракет кылыш керек. Эмгек кылыш керек. Төкмакындык эмгекти талап кылатуучу талант да. Мисалы үчүн укмуш таланттуу балдар бар, бирок эмгек кылбай эле катарында эле көпчүлүктүн жүргөн балдар бар. Бирок таланты аз эле, бирок аябай эмгектин арты менен ушундай аракет кылган балдар бар да. Негизги эмне акындар кантип даярданат, акындар айтышка кантип чыгат экен, жазыбыздайбы же жаттабыздайбы же эмне кылат деген ушундай суроолор көп берилет да. Мен да кыстырган. Анан китеп биздики основной. Китеп окуйбуз. Жок дегенде бир күндө бир 15-20 бет 1-2 саат китеп окуп туруш керек да, акын киши. Өзү негизи адам баласы ошондой окуп туруш керек. Анан азыркы биздин коомдо андай өтө аз көйгөйлүү маселе болуп атат го, китеп окуу. Китеп окуш керек. Анан акындар деле бу спортчулар сыяктуу машыгып туруш керек. Биз-биз менен машыгып туруш керек. Сен акын болсоң, мен акын болсом, экөөбүз биз-биз менен айтышып турса күндө өсөбүз. Ашал Айталиев атабыздын жакшы сөзү бар. Акындын мектеби дасторкондун чети деп коет да. Бул деген ошо тояштар даждап, бай элге өзүңдү өзүң көндүрө билесиң. Акындар силер тойдо эле калдыңар. Ооба, биринчи акча жагы болушу мүмкүн. Анан экинчи бул өсүүгө да аябай чоң жардам берет. Акындаргачы. Ал жактан көргөнүңдү ырдайсың. Чыгармачылык иштейт, ушундай. Аракет кылыш керек, эмгек. Аябай жакшы сон. Ушул жерге, ушул нерсеге эле утурлай, чындап эле акындар жазып чыгабы же келген нерсесин айтабы? Болгону айтыш дегенде көп маселени унутуш керек да. Үй бүлөлүк, аялыңды, жана башка нерсени бүт унутуш керек. Себеби айтыш менен гана ойлонушуң керек. Анан идеяны ойлоносуң, даярданганда кандай ички даярдык деп коет. Эртең айтыш эмне жөнүндө айтыш? Баланча жылдыгы. Ал ким болгон? Ага мен айтам. Азыр коомдо эмне көйгөй, же коомдо эмне жетишкендиги эмнени айтам. Так, мен 8 катышуучумуз, акындардан 8 акын бар экен. Тиге туш болуп калсам, мен эмне деп айтышам? Ага эмне деп тийишем, же ал мага эмне деп тийиши мүмкүн? Эгер ага тийишсе мен эмне деп жооп берем деген сыяктуу ошол нерселер мен деп ойлоносуң да. Кээ бир ким эле турат, Жумаев деген байкес айтып атат. Акын айтышка ойлонгондон көрө бир КамАЗ, бир хоо КамАЗ кумду жүктөгөн жеңил экен депчи. Ошондой эле да. Психологически аябай эметип каласың. Анан муну жаттай албайсың да, сен аны жаттаганда деген ал кырдаал положение ситуация кандай болуп кетет, аны билбейсиң да. Шахмат доскасындай билбейсиң. Ошондой эле да. Болгону маанай жакшы болуш керек. Курсак ток болуш керек. Идея жакшы болуш керек. Ошол. Анан ден соолук жакшы болуш керек. Сиздин жеке эмеңизде мындай чыга чыгып ушундай окуяларда бир туура эмес окуялар болгонбу? Туура эмес дебейин, мындай бир чыгып туруп эч нерсе айта албай калган же өзүңүз ичиңизден өтө нааразы болуп кирип кеткен окуялар болобу? Болгон. Көбүнчө айтышта болгон. Жана момунтип айтсам болмок экен. Тигинтип койсом болмок экен да, кап депчи. Андай учурлар көп эле болот. Кээде могул нерсени айтам деп даярданып, ичиңден ойлойсуң да, план кыласың, могул нерсени айтам деп туруп, бирок чыкканыңда кырдаалга жаша башка нерсени ойлонуп, тигини унутуп калган учурлар болот да. Анан артка келип алып, жана могуну айтам деп едим беле, кап деген учурлар болот. Ар кандай учур болот. Кээде башка нерсени даярданып туруп, бирок өзүң күтпөгөн, өзүң таң калган нерселерди айтып аласың да. Мен койчу, менден ушундай нерсе чыкты. Демек аракет кылса болот, турбайбы депчи. Ушундай нерсе болот да. Айтышта ар кандай да. Багыңа жараша да. Анан айтышта бул нерсе да маанилүү. Айтышып атканда сен жууңа дагы байланыштуу да. Сен сопернигиң күчтүү болсо,
сен анда аны менен сонун айтыш кыласың да. Эгер сен күчтүү болуп соперник анча эмес болсо, анда ал сени ала жатышы мүмкүн. Же сен өтө күчтүү болсоң, аны тартып кетишиң мүмкүн да. Бирок эки соперник күчтүү болсо мыкты айтышат да. Анда бири-бириңди оңой эле түшүнүп, оңой эле элге эме кыласың да. Товарың өткөрүп аласың да мындай шектен да. Мындай ушул маселеге бир нерсе айткым келип турат. Сизге чейин бизде Элмирбек акын болгон. Ой, кечиресиздер. Элмирбек акындын шакирти Элеман байке болгон. Элеман байке бирок айтты ачык эле, мен аял кишилер менен жакшы айтышам дейт. Аял кишилерге мен өтө сонун ачылып, бүткүл жан менен өтө кызыгып айтышам дейт да. Эркек кишилер менен мен анча айтыша албайм дейт. Адам тандайм дейт да. Ар кимде ар кандай. Менде да ошондой болуп атат. Эми Элеманга эмне себептен андай болушу мүмкүн билбейм. Меники мен азыр бойдок болгон үчүн ошондой болушу да мүмкүн деген ой болот да. Ошо көнүп калат экенсиң. Көнүп калганда кандай? Кээде концертный айтыштарда сен момин айтыш, же мен момин айтышайын деп жуп бөлүнөт да. Анан бөлүнгөндө сен бойдоксуң да, тиги кыз бойдок да, экөөң кыз жигиттин айтышын кылбайсың дейт да. Себеби бизде мындай да, элде мындай түшүнүк бар. Кыз киши айтышка чыкса, анын үй бүлөсү барбы, алып алалуу, кызыктырбайт. Ал менен эркек чыктыбы, кыз жигиттин айтышын күтөт да. Кыз жигиттин айтышын кылбай башка эле нерсени ырдасаң, анан эл чыгып алып таарынгандар болот. Эмнеге экөөң чыгып алып кыз жигиттин айтышын кылган жоксуңар, биз силерден ошону күттүк элек дейт да. Может башка жагдай бар да. Бирок ошондуктан баягы мен бойдок болгон үчүн, тиги кыздар бойдок болгон үчүн, давай силер бойдок кыз жигиттин айтышын кылбайсыңар депчи. Аны ошентип олтуруп, мен деле ошого көнүп калдым да. Бирок мен мындай эмете элем. Анчалык деле мен аял киши менен жакшы айтышам деп деле билбейм, бирок мен жуум жакшы болсо айтышып кете берем. Бар менин эмес. Мисалы үчүн Албай, Жеңишбек байке менен деле айтышып көрдүм, чоң сахнадан. Башкалар менен деле Баян Акматов менен деле айтыштым. Изатай Айдашкулова, кой дээрлик баардык акындар менен. Көзгө көрүнүктүү акындардын баары менен. Просто адам айтышка чыгардан мурун эми мисалы үчүн бизде көбү нерсе казактар менен кыргыздардын айтышынын айырмачылыгы, казактар дайыма алдын ала 1 ай 2 ай мурун жуптайт да. Бизде айтыш башталарда жуптайт. Бул конкурсный айтыштарда. Ошондой учурда эми мисалы үчүн Желебевке алдың, сен Баян мененсиң, Баян жөнүндө ойлонушуң керек, ал кандай киши. Ошол жөнүндө ойлонуп алып чыгышың керек. Же алдын ала концертный айтыш болсо, бизде кийинки учурларда концертный айтыштарда ошондой жүк болуп чыгып атабыз алдын ала. Анда мисалы үчүн кээде биз концертный айтыштарды алдын ала жүк болгондо, мисалы экөөсү жүк болсо, эмне жөнүндө айтышалы, сен кандай оюң бар? Мен могу нерсени айткым келип атат, мен ушул нерсени айтайын деп. Эми ал алдын ала жүк болгондон кийин түшүнүктүү эле да. Ошону сен келишип алып сүйлөшүп алып сөзмө сөз жазып алып эмес, болгон идеяны каркас эле сүйлөшөсүң. Анан ошол нерсени алып чыгып бересиң. Негизи сиздин оюңуз боюнча ошол алдын ала сүйлөшүп алганда жакшыбы, же ошол жерде чыккан идеянын чыккан эме айтыштын мисалы кайфы сонунбу дегендейчи. Экөөнүн тең рахаты эки бөлөк. Да. Себеби тиги конкурсный айтышта тиги соперник эмнени айтарын билбейсиң. Анан мындай нерсе болот да, тиги конкурсный айтыш тигинен утулуп калбайын деген нерсе болот да. Тигинен утулуп калбайын деген үчүн аракет кыласың жаандалашыпчы. Анан ошондой нерседе анан өзүгүчө мындай ички дүйнөң, жан дүйнөң, чыгармачылыгың иштеп баштайт. Бунун рахаты эми акындар билет, башкача да. Анан берги алдын ала сүйлөшүп, бул эми концерттик эми 30-40 20 июнда концерт болот. Сен тиги менен айтышасың десе уже түшүнүктүү да. Аны билесиң. Эми акындар биз аз эле эмеспиз, 40 50 эле акынбыз, анан бири-бириңди тааныйсың, бири-бириң менен мамилең бар. Экөөбүз тиги концертный айтышта жок экенбиз, кандай кылып койсок экен, эмне кылып койсок экен деп мындай эле үстү-үстүнөн сүйлөшөсүң. Анын бир рахаты дагы өзүнчө да. Себеби анын айтарын, эмне айтарын сен божомолдуу түрдө билесиң. Ал деле сени божомолдуу түрдө билет. Ошол эле учурда ошол нерсе менен сен учурду байлап деле кетесиң. Ошондой. Жакшы. Кээде мындай суроо бергим келип турат. Мисалы биз билебиз, ошол концерттик иш-чараларда болсун, чоң-чоң иш-чараларда алдын ала редактура деген болот, редакторлор. Акындарда мисалы бул кандай? Бул неге айтып атам? Себеби
Мен муну Элеман акага да айттым эле. Силердин айтышыңар кап этпегиле, бирок көбүнчө 18+тан болуп кетип атат. Бул негизи ошондой ойдо эле айтасыңарбы, же биз ошону түшүнүп атабыз десем, ошол ойго деле кетип калат деп эле ачык эле айтты да. Анан ушул силерде редактура деген кандай жүрөт? Мисалы алдын ала могул темада сүйлөгүлө. Жалпысынан айтканда цензура дейличи. Биз ушул театр ачылып иштеп баштаганыбызда мындай ой болду да, мен аны да ачык айтып коеюн. Мамлекет силерге айлык төлөп ачып берди, мамлекеттин цензурасына кыла турбайсыңарбы депчи. Цензура жок. Ачык эле чыгабыз, эч ким эле. Эми кээде мындай учурлар болот. Мужда кийин бийликте иштеп кеткен мисалы үчүн. Же иштебей калган, же учурда бийликте бул теманы айтсаңыз кандай болот? Же муну айтпай эле койбойсуңарбы дейт. Ага жок да дебейсиң, макул да дебейсиң. Байкап көрөм дейсиң, ал өзүңдү. Анан үйлөнгөнгө чейин алтыным, үйлөнгөндөн кийин кандай дейт? Ошол сыяктуу да, сахнага чыкканга чейин байкап көрөлү дейсиң, сахнага чыккандан кийин өзүң эркиң айтасың да. Кыса албайдан кысканда деле кыргыздарды кысыш өзү кыйыныраак экен. Өзү эркиндикте жүргөн көчмөн эл тоолук эл андай. Табият башка берип, Табият жол мүнөз жол бербейт экен. Казактарда ошол нерсе болушу мүмкүн. Бирок Союз учурунда цензура аябай эле күчтүү болгон да. Сөзмө сөз сап жаздырып акындарга. Мисалы азыркы учурда бизге заманыбыздын залкары Замирбек Үсөнбаев сабак берет да. Ошол Манас театрында келип анча-мынча талимдеринин сабактарын айтып калат. Анан ошол кишилер айтып калат, интервью деле бар. Тиги момундай майрам десе, же КТРда момундай съемка болот десе, ар бир сабагын жаздырып СССР учурунда. Анан аны тиякка жогору жакка окутуп, могу жериңер мынча болуп, мындай болуп калыптыр, тигини алып же могу кошкула деп ушинтип цензура болчу экен. Мындай цензура жок, азыр биз Кудайдын эрки балдарыбыз деген. Каалагандай чыгасың, саясатын деле айтасың, коомдук көйгөйдү деле айтасың, тамашасын деле айтасың, кыз жигиттин айтышын деле айтасың. Кээде ошол тамашадан чектен чыгып кеткен деле учурлар болот, ар кандай эмоцияга алдырып, же жаштыкка алдырып. Эми баягы эл тараза эл сынчы дейт. Эл дагы айтып турат, могу жериңер моундай болуп калды, ошону мындай кылып койсоңуз кандай болот? Же могу жериңерге караганда, өткөндөгүңөргө караганда мунуңарда моундай болду, ушунуңар жакшы болот экен, ушундай дальше кетпейсиңерби дегендей сунуштар болот. Цензура жок. Цензура такыр жок. Мамлекет тарабынан. Жок. Мамлекет тарабынан болсо анда иштеш кыйын болуп калат. Мамлекет өзү мындай айтты да. Цензура кылбайбыз. Өзүңүз каалгандай эмете бергиле. Болгону ошол баягы жумуштун талабына эле жооп бергиле ошол. Мамлекеттин алдында кандайдыр отчет бересиңерби анан кылган жумушуңарга? Отчет эми жалпы директор берет. Ошо директор менен иштейбиз. Жакшы, цензураны дагы неге айтып кеттим? Мындай окуя болгондо, пандемия убагында президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда эгемендүүлүк майрамы болгон 31 августта. Билебиз, Аалы Туткучев чыгып, өтө легендарлуу өзүнүн бир чыгыштарын бирин кылганда, ал жерде коррупция тууралуу айткан, ошол бажыдагы ошол убактагы мисалы врачтардын жумушу тууралуу айткан. Анан ушуга баардык себеп ушу силер бийликте отурган силер ушуга кылдыңар, эл силердин аркаңардан ушинтип талаалап өзүн өзү багып атат. Анан мен бирок эмемди токтотоюн, себеби арттан уже мени эме кылып айтып атат, токтот деп. Муну ушуну мен токтотоюн деген эме айтты. Ошондон кийин дагы элде ушундай ой жаралган, баары бир бийлик өнөр адамдарын болуп дагы акындарды баары көзөмөлүнө алып турат. Булардын айткан сөздөрүнө кандайдыр бир көзөмөл баары жүргүзөт дегенчи. Көзөмөл жүргүзүшү мүмкүн, аракет кылышы мүмкүн, бирок акындарды башка колдон келбейт. Акындар баары мындай мүнөзү, табияты башка экен. Андай цензура эмеге. Элмирбек Иманалиев сатысынын жакшы сөзү бар го. Рамисти угамын, рамкадан чыгам дегендейчи. Акындар рамкага сыйбай турган жан. Ошондой анан бирок айтып атпайсыңбы? Албайка айтып анан эл токтот. Аттан токтот деген ушундай эме болуп атат дейди да. Анан андай учурлар болот,
ал бизде мындай ачык айткандачы айтыштайынчы мындай чоңдор келет да могу теманы айтпайт койгула тиңдем ооба дейсиң ар бир айтышты карасаң саясат кетип атат бирок анан кийинки мындай учур ой болот да кийинки учурда бир нерсени жакшы деп айта берсең жакшы болот жаман деп айтсаң жаман болот бийлик кандай иштеп атканын эл көрүп атат акындар айта электен мурун көрүп атат ошону жаба бийликчилер момундай иштеп атасыңар момундай деп эле айтып эле тим болбой айтып атасыңбы анда ооба бийлик туура эмес кылып атабы а бийлик туура жакшы деш үчүн кандай кылыш керек сунушуң барбы эми сунушуң болсо анда сунушуң менен кошо айт жөн эле чыгып алып жаман дегенде баягы айта берсең ошол нерсе көбөйө берет да ооба туура эмес нерселер ал болбойт эмес болот ага акын катары мисалы үчүн илгерки акындар Арыстанбек Жеңи Жоокдор мисалы үчүн коомду оңдогон кишилер болгон да мисалы үчүн бийликтегилерге падышаларга чоңдорго сунушун берип могу жерде момундай кылыш керек деп болуштарга мисалы үчүн өздөрүнүн эмелерин жолдорун айтып көрсөтүп турган да кийинки учурда бизде ушул нерсе өтө аз слабый болуп атат да эгер бийликти айтканга жакшы биз дагы сунуш менен мындай эметсек жол менен айтсак жакшы болот да жакшы мындай нерсе бар да мен жеке өзүм ушундай эмени акындардын айтыштарын көрөм анан пикирлерин көрөм акындар тууралуу айтылган сөздөрдү мен дагы карап барам анан мындай тенденция бар экен да ал туткучусунда бир жерде айткан мындай сөзү бар буга байланыштуу мисалы Кыргызстанга эгер казактар келсе айтышка дейли казактар кандайдыр орундарды ээлеп гран-при баягы биринчи орундарды ээлеп кетишет экен бирок Казакстанда ушундай жазылган мыйзам бар эч качан мисалы казакстандыктан башка же казактан башка биринчи орунду албаш керек башка жактан келдиңби значит сен экинчи үчүнчү орунду алсаң болот дегенчи сиз ушул тууралуу кабарыңыз барбы мисалы сиздин оюңуз боюнча Кыргызстанда анан Казакстандагы айтыштардын калыстуулук даражасы кимдики жогору турат бизде калыстуулук көбүрөөк эмес дайыма эле калыстуулук бизде Кыргызстанда бир экинчиден Кыргызстан ынтымакка бир туугандыкка көбүрөөк дилгире аракет кылат ошон үчүн кош байге кылат ал жерде кыргыздын акынына бербей коюп казак мисалы үчүн баш байге дейт баш байгесинде 1 миллион сом болсо миллион сомду кыргыз так алат миллион сомду казак так алат ошондой ал жакта андай эмес бирок айтыш сайын биздин акындар устаттар өзүбүздүн үзөңгүлөштөр бизде мындай караш кыргыздардын кең пейилдиги ушундай казактарга ушундай кош байге кылып берип атабыз силер эмне кылып берип атасыңар деп айтышта айта берип анан булар дагы 3-4 жолу кош байге кылды Казакстанда анан мурда ошондой болгон экен укмушсоң жакшы деп турсаң дагы сен казак эмессиң сага баш байге берилбейт только биринчи орунду ашып барса биринчи орун анын дагы кээ бир учурда гана биринчи орунда анан бирок кийинки учурга караган мурдагы учурга караганда кийинки учурда алака мамиле жакшы эле болуп баратат булар дагы өзгөрүү бар кичине эметип атат биз дагы могул эмеде ойлонуп атат эми кандай болот бир жолкусун кош байге эмес мындай кылып көрсөкпү депчи 2 жолу болдук басам болду анда дагы анда өзүнүн жолу бар өзүнүн рахаты бар экен анда деле болот экен мында деле болот экен бирок биз көбүнчө ынтымакка басым жасайбыз мисалы ал экелерибиз ошо казактарга алардын учурунда кырдаал башка болчу азыр башка анан азыр бизде театр ачылгандан бери мамлекеттин эмес да мекемеси да анан кичине башка театр мамлекеттин театрлары менен да иштешип башкалар менен да көбүрөөк алака береке түзгөнгө мамиле курганга жакшы болуп калды да ошон үчүн биз көбүнчө ынтымакка бир туугандуулукка басым жасап атабыз жакшы негизи ошол жанакы чоң айтыштарда бир ондой калыстар тобу отурат да анан алар өзү эмненин негизинде баалап кайсы мисалы сөздүк рифмаларыңызга дейлиби же салмактуулук жагына дейлиби же ошол эле учурда ошол залтолоо элди кандайдыр бир көтөргөн жагынан баалайбы кандайдыр бир жыйынтыктары болобу же бүт жагынан баалайт баардык жагынан баалайт сен сахнага столго отурганда сен мынтип отурасыңбы
же мойнтоп отурасыңбы же мындай кээ бирлери бар да мисалы бутун талтайт мойнтоп отурган. Анан ошол нерселер дагы эми көзгө мындай билинбеген сахнанын маданият этикасы ал дагы эме болот. Анан көбүн эсе калыстары менен баалайт. Эки акындын таймашуусуну баалайт. Айтыш десе эле эки акын чыгып алып эле биз бирин баса калып эле тутмалап эмес. Негизги билген кишиге айтыш диалог, баарлашуу. Кыргыз менен казактын баарлашуусу, Кыргызстан менен Казакстандын баарлашуусу да мындайча. Буну Элмирбек байкебиз айткан да. Айтыш эки акындын диалогу, баарлашуусу. Ошол сыяктуу эле кандай баарлашып атат? Бир, эгер айтыш болгон айтышып атканда, ал кандай тигин күчтүү айтты. Ага ал кандай жооп берип атат? Анан кайра бул ага кандай атака берип атат? Сөз жагынан, логика жагынан, философия жагынан, музыкалык жагынан комузду кандай чертип атат? Так чертип атабы? Настрой туурабы же калтуурабы? Кандай ойноп атат? Үнү кандай? Дикциясы кандай? Формасы кандай? Эптеп эле бир форманы илип алып чыккандар бар да. Ушундай нерселерге. Демек баардык жагынан мамилеси кандай? Адам сапаты. Жөнөкөй. Жакшы. Эми бизде сыртта отурган адамга мындай көрүнөр да, булар калыстар. Алар карап туруп эле эмесин көтөрүп коет. Алар аябай оор да. Оор, ошол. Аларга деген канча дооматтар, жаман сөздөр айтылат, мисалы ошол эле комментарийге кирсең. Сөзүн аябай жакшы болсо, мисалы үчүн кээ бир акындар бар да. Сөз анча эмес болушу мүмкүн, бирок үнү укмуш да. Анын үнүн укканда арбалып кетесиң да. А кээ бир акындар бар, үнү анча эмес, бирок сөз укмуш да. Анын сөзүнө да арбаласың да. Анан ошондой учурда ага бере албай же буга бере албай ушундай кыйылган калыстарда аябай эле тата алмас элер көп болот да. Калыс болуш кыйын да. Мен өзүм кичинекей мектепке бир жерге баягы калыс боло коюп, өткөндө эле майда. Жаман чайналдым да. Анан ошондон кийин калыстар дагы көбүрөөк түшүнүп калгам да. Ушундай. Жакшы. Демек кызыктуу учурлар бул нерсе дагы көп. Анан мен сиздин жана алган профилдик билимиңиз боюнча дагы сурайын деп атам да. Мисалы теологияда окудум деп атпайсызбы? Анан жашоонун кандайдыр бир билимдерди алдым, эч качан өкүнбөйм деп атасыз. Анан ошол жанакы эле маселе да. Ошол мисалы теология дегенде эми биз карапайым элдин түшүндө бул диний илим деп түшүнөбүз да. Диний ошол багыттагы илим. Анан ошол жактан ошондой билимдерди алып, анан келип туруп, мисалы акындык айтышканда кандайдыр биздин сиздин стилиңизге дейлиби, же кандайдыр бир акындыктагы образыңызга ошонун да таасири барбы? Мисалы мен айтайын дегеним, ошол эле Элеман байке жана мен ачык эле айтканда, ооба ошондой жанагындай 18+ дейли цензурный нерселерге кетип калат кээде, аны айтам деп эле айтты да. Сизде бул учур кандай? Мисалы, муну сүйлөсөм туура эмес болуп калат, же күнөө батып калат. Диний билим алгандан кийин көз карашың башка болуп калат экен. Диний билим алганда мен бир ислам дини менен чектелген жокмун. Ооба. Христиан, буддизм бүт жалпы дүйнөлүк диндерди окудум. Анан көз карашың диний көз караш да болуп калат экен. Электеп калат экенсиң. Динде деле мисалы үчүн биз дин менен жашагандан кийин сенин сөзүң аркылуу бирөө жакшы жакка кетип калышы мүмкүн, жаман жакка кетип калышы мүмкүн. Жакшы жакка кетсе согун сен аласың, жаман жакка кетсе күнөө сага болуп калышы ыктымал деген ошондой нерселер бар да. Ошон үчүн мен көп мындай эме кылам, байкайм. Өзү анан мындай нерсе да болот да, башка акындар өлүп кетсин. Бул теологиянын бүттү кой, ушул нукта деген нерсени сөз тийип калбасын деген нерсе болот да. Анан мен өзү ошол жана башында айтып өттүм го, 2-курстумдан акындарга аралашып баштадым деп. Ошол кезде теологияда 2-курста болчумун. Ошол жакта эле ал эми мамлекеттик окуу жайда. Мамлекеттик окуу жай, мамлекеттик майрамдар өтөт ал жакта эле кадимкидей эле башка окуу жайлардагыдай эле. Анан ошол жактан деле мен ырдап эле концерттерде, жана чакан иш-чараларда ал жактан эметип көрүндүм да. Диний чөйрөгө делечи, диний багыт менен. Анан бир жакшы дагы жери эмен кенен болуп калат экен. Бизде диний чөйрөгө ырдагандачы маалыматтын кенени да. Маалымат аябай маанилүү да. Анан мисалы үчүн диний иш-чаралар болуп калганда билет тигин чакырчы, же бул сен диний немең жакшы го депчи.
ошондой нерселерге дагы пайдасы аябай тиет. Анан бизде көп билбейбиз. Негизи пайгамбарыбыздын учурунда акындар болгон да. Арабтарда. Негизи биз азыр акын бул казак кыргызда гана деп атпайбызбы? Башка улуттарда да болгон мурда. Арабтарда, түрктөрдө, башка улуттарда. Бирок булар өнүктүрүп калбаган үчүн булар да жоголуп кеткен да. Сактап өнүктүрүп калып алып кеткен кыргыз менен казак болгон. Тоосунда эле кайсы эстей албай атам. Сахабанын да атын унутуп атам. Пайгамбарыбыздын жанында ошо согуш учурунда согушка катышкан сахаба аскерлердин көңүлүн ачып ыр айтып берген ушундай эмелер болгон, акындар болгон. Пайгамбарыбыз ага уруксат берген. Көңүлүн көтөрүл моулардын, ырларыңды эметип бер депчи. Анан Куранда да акындар деген сүйлөө бар экен да. Аны алымдардан сурасаңар дагы жакшы билет. Силер жөн кишилер эместиңер, силерде акындар жөнүндө сүйлөө бар деп бизге дайыма дин алымдары ушундай кишилер айтып жүрөт. Ушундай. Демек, сиздин жанагы ошол теологияда окуп жүргөндөгү мугалимдериңизде или агайларыңыздын дагы сиздин бул ишкерлигиңизгө мындай көз карашы жакшы. Жакшы эле, ооба. Наоборот, ошо окуп жүргөн кезден баягы көйлөйүп билип калды да, жаныма чек жүргөндө. Сен могу жерде момундай кет, могу жерде момуну алып кет деп анан кийин дагы мен ал жакты бүтүп кеткенден кийин да кез чайлашып жолугушуп турабыз да мугалимдер менен чанан деп өздөрү момундай эмелерин айтып атат, айтып калат кеңештеринчи. Могу жерде момундай кылсаң. Себеби акын болуш үчүн жөнүндө музыкалык билим менен китеп окуй эле жетишсиз да. Бир адам бир өнөрдү аягына чейин мыкты алып чыгам десе, ага психолог керек. Ага жардамчы керек. Ага не деп койду эле? Замира Молдошева эженин кесибинде эле. Жана дизайнер, стилист керек ошондой. Бир акынга жакшы. Ага вокальный мугалим керек, музыкалык мугалим керек. Ага устат керек. Устат дегенде устаттар жөн эле таалим берип эле сабакты мына айтышта мындай кыласың деп эле акындыкка багыт берип эле тим болбой, негизи устатчылыкта керек болсо ошол шакирттин дагы жеке жашоосунда жоопкерчилигин ала тургандай. Ал акынга үй бүлөбүз да аябай маанилүү. Анын келинчеги кандай, түшүнөбү, түшүнбөйбү, кызганабы, кызганбайбы? Өтө кызганчаак болсо чыгармачылык инсандар өспөйт. Жашоо шарты келишиш керек. Материальный жактан. Сен өнөр адамы иштейм десең, тияктан көйгөйүң чыгып атса, ал дагы маселе болот. Бир туугандарың, ата энең туура түшүнүп, туура колдош керек. Аябай көп эмелер бар. Нюанстар. Силер оңой да чыгып эле ырдап койсуңар дейт да. Ал чыгып ырдап койгонду көргөн кишиге албетте ошонго чейинки тепкич канча нерселер да. Аябай көп да. Анан тойго чакырып калып, мынча мен болот десең, анан ой жем силер оңой эле кой, жөн ырдап койсуңар. Ага сенин мээнетиң кетип атат, ден соолугуң кетип атат. Айтыш тойго элементарно бир тойго төө ырдаш үчүн могул кайнатасы, могул кайненеси, могул ата энеси, могул юкулата, момундай кызматта иштейт, момундай адамдар могул жерден болот, момунча жашта деп убакыт эмелерин айтат да, маалыматын берет. Анан ошол боюнча ойлонуп баштайсың. А сен ойлонгонуң эле уже сенин ден соолугуң кетип атат. Толтура нерселер көп да. Айтыштын оңой кесип эмес, анан оңой талант эмес. Анан ошон үчүн мында касиет да бар. Бул ушул сөзүңүзгө тиешелүү мындай бир сүрөт дагы бар, мем сүрөт. Адашпасам, сахнада бир адам турат, анан биякта элдер турат да. Бирок бул жагында ошо сахнага чейинки канчалык өткөн кыйынчылыктары, ач калган, ток калган бүт мындай картинкада чагылдырып берет да. Мен сизге башында айтпадымбы, акындарды биз ошо телевизорго чыгат. Айтышат болду кирип кетти, ошол башка эч нерсесин билбейт. Бизге эми ошол эле жагы көрүнгөн үчүн мүмкүн эл ошентип эле ойлойт да. Мисалы болду чыкты, сиз айткандай айтты болду, оңой да аныкы деген. Эми ошондой бирок андай эмес. Акын болуш, акындыкка аракет кылганда көп нерсенин кечибигенге убакыт жагын аябай ойлонуш керек. Бул убакыт өтө маанилүү акындарга. 40 жашында баштасаң бир аз 35-30 жаш уже кеш болуп калат да, баштаңга эми аракет кылып багыңа Кудай берсе негизи андан деле чыксаң болот. Акын болуш үчүн бирок көп учурда жаш 15 жаштан бала кезден аябай сонун мүмкүнчүлүктөр көп. Көп нерсе дилгиш болосуң, эстетиң таза болот, ошондо үйлөнөсүң.
анан жашыңдан бушасың. Жок дегенде таза болбоду дегенде биз 23-25 жаштан кеч калбаш керек да. Анан үй бүлө аябай маанилүү. Ошол эле турмушка чыккан кыздардын да көбүсү маанилүү. Эркектердин аягы, келинчектери маанилүү. Сен акындын ал акын эмес, бирок сен менен акын болуп жашайт да. Ошондой сен менен акын сыяктуу ойлонуп жашап калат да. Ошол нерсени түшүнүп, ошол жолдошунун түйшүгүн алып кете эле турган бирөө болуш керек да. Мисалы үчүн айтыш дегенде, 10-июн айтыш дегенде уже сен бир ай мурун эле көп нерсени унутуп, көп нерсени сактап коюп, өзүнүн проблемасын өзү алып кетиш керек да. Мындай грубо айтканда да. Сен ага сен бүтүн нерсесин камдап берип койсуң, албетте сөз. Бирок андан кийин ал сен тынчың албаш керек. Анан эң үй бүлөдө маанилүү нерсе бул кызганчаактык нерсе да. Өтө кызган, албетте кызганат, ал үй бүлөдө болот кызгануу. Бирок чегинен ашып кызгангандар чыгармачылыкты, акындыкты талкалап коет да. Ошол нерсенин айынан көптөр чыга албай калгандар болгон. Айтыш эле эмес, башка чыгармачылык боюнча. Ошон үчүн акын болсоңор болом дегендей көп нерсени ойлонуп, ойлонгула. Көп курмандыкка даяр болуңуз. Дагы адашпаш керек, аракет кылыш керек. Бирок өзүңүз бойдоксуз. Бойдок. Жакшы. Анан негизи өнөр адамдары бул башкача табиятынан. Өнөр адамдары, сиз өнөр адам катары келечектеги келинчегиңизди кандай критериялар менен тандайм деп турасыз? Мисалы, биз көргөн ушул кинолордо эле мисалы кандайдыр бир музыкалар ойлоп, кандайдыр бир ой сергүүлөргө батып, махаббаттын эмесине балыныппы же азыркы замандын талабына жараша толук семьядан болсун, үй бүлөдөн болсун, андай болсун, билими болсун, анан келбет келишкен болсун деппи, кандай критерийлерге кул жүрөсүз? Табияты 100 болбосо да биз 90% окшошпош керек. Келбетке карайт биринчиден. Анан экинчиден меники деле катардагы эле инсан сыяктуу ушул жөнөкөйлүгү, адамдык сапаты, мамилеси. Анан эң негизгиси ушул жана башында айткандай эле чыгармачылыкты түшүнгөн. Эгер чыгармачылык чөйрөдөн болсочу өзүңүзгө окшоп? Анда да айырмасы жок. Мен чыгармачылык чөйрөдөн болсун же болбосун деп эметпейм. Эгер ал чыгармачылык чөйрөдөн боло турган болсо, анын чыгармачылыгы биздин жеке жашоого тоскоол бербесе, пожалуйста, мен каршы эмесмин. Себеби мен өзүм чыгармачылык инсанды түшүнөм да. Сен акын болбосо деле, ырчы болсо деле, буулгат адам, ырдагысы келет, эл алдына чыккысы келет. Ал мыйзам ченемдүүлүгү көрүнүш, ага каршылыгым жок. Бирок мен ошол чыгармачылык чөйрөдөгү мен чыгармачылыгымды өнүктүрүп алып анан үйлөнөм дегендерге же чыгармачылыгымды өркүндөтүп алып анан турмушка чыгам дегендерге кеңеш берет элем. Жок, үй бүлөңдү канча эрте болсо ошончо турмуш курган, үйлөнгөн жакшы экен. Үй бүлө да өзүнүн жолу менен кете берет. Баягы телүүнүн ырыскысы келбейт дейт го. Чыгармачылык дагы өзүнүн жолу менен кете берет. Мен ойлоп калдым кийинки учурда, наоборот, эртелеп үйлөнүп чыгармачылыкта аракет кылсаң, үй бүлөнүн берекеси менен чыгармачылыгың дагы да батыраак өсөт экен да. Ошол нерсеге эметиш керек экен. Мен аны баягы барган сайын акылдуу боло баштайт окшойсуң, анан кийин убакыт өткөндө байкап калдым. Болор ана бирок кийинки учурда замандын эмесине да агымына жаша да, то есть талабына жаша да болуп калды. Кыздар көп учурда, мен жаман же жакшы дебейм, расчет менен жашап калды. Ооба. И бул нормалдуу деп калышты уже. Нормалдуу эле деп калышты. Мисалы үчүн кээ бирөөлөр ойлойт, бул акын болсо кантип багып кете алат дейт. Кечке эле комузун көтөрүп жүрөлү дейт. Кудайга бирөөгө инженерлик чачкан, бирөөгө врач, бирөөгө акын. Кээ бирөө түндүк түштүк трайбализмге да аябай маани берип алган. Кудайдын буйругу баягы. Сен жарал электе эле бул нерсе сенин пешенеңе жазылганда тагдырыңачы. Кимге үйлөнөсүң, качан үйлөнөсүң, качан элесиң. Ошондой нерсе мезгилдин убактынын өтүшү менен бул болот го, буйруса. Жакшы. Өзү бойдок адамдан бойдокторго жакшы мындай кеңеш болду окшойт деп эле. Эми ошол нерсе мындай болуп калат экен да. Күйөөдөн ажырашып чыгып анан үй бүлөлүү аялдарга акыл үйрөтөт дегендер болуп каласың.
Мен деле ошондой ойдо болчумун, могу өзү ажырашса анан эмнеге кабуш болду деп үйлөтөт депчи. Анан өзүң бойдок болсоң эмнеге анан башкаларды үйлөтөсүң? Себеби ошол нерсени сен жашап уже көрүп калат экенсиң, башыңдан өткөрөсүң, түшүнүп каласың да. Анан ошон үчүн мен кетирген кемчиликти менден кийинкилер кетирбей эле койсун дейсиң да. Эчтеле үйлөн өзүң да, балаң эрте чоңоёт, көп нерсеңди эрте бушасың деген нерселер сонун экен да. Жакшы. Акыркы суроолордон бири болсун. Мүмкүн кичине банальный суроо болот, бирок баары бир сиздин оюңузда билгим келип турат. Бир кыргыз, анан бир казак акындарынан ким кайсы акынды мындай өзгөчө баалайсыз жана эмнеси үчүн, или бир кайсы учурда айткан айтышы үчүн? Бир кыргыз же казак деп мындай бөлбөйлү жалпы эле айтайын. Акын, бир акын тамашасы менен күчтүү. Бир акын оonu менен күчтүү, үнү менен. Бир акын куш сөздөрү менен күчтүү. Бирөөгө бирөөнү салыштыруу мүмкүн эмес акындардачы. Бир учурда бир айтышта мисалы үчүн аябай маанайың жакшы болуп, эргүүң, илхомуң келип ачылып, сонун ырдашың мүмкүн. Ошол айтышта башмай келе алышың мүмкүн. Ошол эле маалда кийинки башка бир айтышта эргүүң жок, же жеке көйгөйүң бар, же турмушуңда көйгөйүң бар, жана башка же ден соолугуң анча эмес болуп, ачыла албай калышың мүмкүн. Анда сен 3-4 орунга калып каласың. Акындарды дайыма салыштырууга мүмкүн эмес. Ар бир акындын өзүнүн мындай өзгөчөлүгү бар. Өзүнүн бир башка бир кереметтери бар. Анан убакыттын дагы бир өзгөчө эмелери бар да. Бир убакытта аябай ачыласың, бир убакытта мындай ачыла албай каласың дегендей. Ошондой эле учурда казактарда деле ошондой табиаты окшош эле да. Казак менен кыргызды мен мындай эле көрөм да. Баткендик менен чүйлүктөй элечи. Бир аз. Биз үчүн ушундай деп сезилет да эми. Бирок ооба эми ал башка болот, биз башка болот, бирок эми негизги бир тууган элебиз да. Жакшы, Мухаммед байке, сонун маек болду. Анан акыркы под конец деп коеюнбу? Ушул атайын комузуңуз менен келипсиз. Ушул эфирибиздин аягы болсун деп бир жакшы бир сингл деп коеюн, өнөрүңүздөн бир сингл. Тамагыңыз бир аз ооруп атат окшойт, бирок ошентсе дагы сиздин келгениңизден пайдаланып бир сингл ушул бүгүнкү эфирибиздин байланыштуу дейлүү же өзүңүздүн кандайдыр бир айта турчу сөздөрүңүз болсо. Кыргыз элине. Тамак бир аз ооруп атат, аба ырайына байланыштуу десем туура болот го. Москвада мындай сөз бар экен. Москванын погодасына, аба ырайына, анан сүйүүсүнө ишенбе депчи, андай ошо биз жукарак түшүп койгон экен, тамакты желдетип алыптым. Келиңиздер, анда мен автордук чыгармалардын бири кылган Махаббаттан кабар жок деген чыгармамды билейин. Yüzde salam menin suyum, kim gördü da kim gördü, bilinbeyte şak suyudan bil belgi. Men göksögön mahabattan kabar jok, zarıktırdı dağı bilbeyim kim dedi. Zarıktırdı dağı bilbeyim kim dedi. Ойлономун азыркындың өткөндү жан өткөндү, кечикти бейм балкиме чак өчкөнбү. Мен көксөгөн махабаттан кабар жок, туура көрдүм ырга салып төккөндү. Туура көрдүм ырга салып төккөндү. Gütüm mezgili suyup elbeybi da belbeybi, boyluk kezde jaş kezimde gelbeybi. Men göksögön mahabattan kabar jok, barda çıgar gütüp жүргөн mendeydi.
бар чыгар дейм күтүп жүргөнүмен дейди. Бар чыгар дейм күтүп жүргөнүмен дейди. Бали деп. Мухаммед байке, келип бергениңизге сизге рахмат. Алдыдагы чыгармачылык өнөрүңүзгө, жеке турмушуңузга алдыда ийгиликтер болсун. Жана сиз да тезирээк үйлөнүңүз, татыктуу жубайды таап, буюрса сизди ушундай сахналардан, жакшы жерлерден көрүп жүрө берели. Анан сизге акыркы сөз. Рахмат. Бар бол, аман бол, ишиңе ийгилик. Жалпы көрүүчүлөргө, интернет колдонуучуларга, сотка көрүүчүлөргө, кыскасы кыргыз элиме ийгилик. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жалаң элибизде, жерибизде, мекенибизде, кыргыз жүргөн жерде, кыргыз бар жерде тынчтык, ынтымак, биримдик, бийиктик болсун. Буюрса жалаң гана ошо элдин кызматында, элдин чордонунда, элимдин батасын алып биз дагы кызматыңыздарга жарап жүрө берели. Бар болуңуздар. Рахмат. Сиздер менен болгон Сиябан подкаст каналы, мен Мухаммед Айдаров. Биз менен бирге болуңуздар.